Мексика тарабынан уюштурулган окуу лагеринин 3-сабагын баштайбыз. Балдар, мен менен чогуу ырдагылачы. Чип, 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 кетпегиле арыла, бар кешелден алдын алып, байрам дарыла, күкшө кетти денеңерде издеп жүрүп акылдап. Менин кичинекей досторум, бүгүнкү биздин жомогубуз амалдуу короз деп аталат. Анда эмесе баштайбыз. Бастырманын төбөсүнө конгон амалдуу короз канатын жайды да адатынча кыйкырык салды. Аны уккан куу түлкү жакынкы бадалдын арасынан чуркап чыкты. "Арыба короз", деди. "Үнүңдү ишитип жүгүрүп келдим. Охой, сенин ырдаганың үнүң укмушко. Бирок ырдаганың атаңкыңа жетеби, жетпейби билбейм." "А менин атам кандай ырдачу эле?" "Ой, сенин атаң ырдасабы, бастырманын башына конуп, коюп, дээли бир бутун көтөрүп алып, көзүн чык жумук кокареки сызсыбы. Бай. Мен деле ошентип алам." Короз бир бутун көтөрүп, бир көзүн жумуп, кокарекусун баштады. "А сен бир бутунга туруп, эки көздү чылк жумуп ырдай аласыңбы?" деди түлкү. "Ырдай алам." Бирок короз эки көзүн жумары менен куу түлкү аны шап эле жетип кармады. Колду каккысып, токойго алып жөнөдү. Эки колдо басып, жыгылып, анан аны жемей болду. "Эх", деди короз өкүнүчтүү. "Сенин энең мындай кылчу эмес." "Кандай кылчу эле?" деди түлкү. "Энең каада салттуу жан эле. Колуна тийген корозду жегенден мурда Куран окуп, Кудайды оозунан түшүрбөгөн түлкү болуучу." Түлкү муну укканда ойлонуп калды да, Куран окумай болду. Күбүрөнүп Куран окуп, көзүн жумду да, эки колун батага жаймай болду. Амалдуу короз аны гана күтүп турган. Түлкү колун жайып батагыларда, короз дыр коюп башына чыга качты. "Эх, ушу менден да өтүп мени алдап кеттиң, каргышым, канатыңа гана тийсинчи", деп сыздап жиберди түлкү. Өзөргөн түлкү ошентип өзөгү өрттөнүп, анан өз жолуна төшөптүр. Амалдуу короз болсо, мындан кийин короз түлкүдөн сактанып калган экен. Мынакей балдар, бүгүнкү уккан аңгемеңер боюнча сүрөт тарткыла. Бүгүнкү сабагыбыз мына ушундай балдар. Сак саламатта тургула.